Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. 3 адам каза болуп, 38 жабыркады. Ташкент-Ош трассасында жол кырсыгы катталды. Анжиян облусундагы Ташкент-Ош Анжиян А373 автожолунда Isuzu автобусу менен жүк ташуучу унаа кагышып, 3 киши болуп, 38 адам жабыркаган. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазышты. Жол кырсыгы ишемби күнү болжол менен саат 8:10 автожолдун 389-390 чакырымында туман каптап турган кезде катталган. Алдын ала маалыматка караганда, автобустун айдоочусу жол эрежесин бузуп, карама-каршы тилкеге чыккан деп айтылат билдирүүдө. Ар кандай жарат алган 38 адам Анжиян облусундагы Бустанск районунун бириктирилген ооруканасына жеткирилген. Алардын абалы Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин жеке көзөмөлүндө экени айтылды. Булак Супер Кежи. Жогорку кеңештин депутаты кармалып, кайра коюу берилди. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамырчиев түндө Казакстанга чыгып бара жатканда чек арадагы өткөрмө постунан кармалып, кайра коюу берилгени кабарланды. Бул тууралуу эл өкүлү Эльвира Сурабалдиева түнкү саат 1:22 Facebook'дагы баракчасына жазды. Эмиль Жамырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына бара жатышкан. Ак жол автожол чек ара бекетинен эл өкүлдөрүн өткөрбөй коюшкан. Анткени Эмиль Жамырчиевке Кыргызстандан чыгууга тыюу салыныптыр. Эмиль Жамырчиевди УКМК кызматкерлери кармап кетишти деп жазган Сурабалдиева. Көп өтпөй эле эл өкүлү бошотулганы кабарланды. Эмиль Жамырчиев Альянс фракциясынын мүчөсү, депутатка эмне үчүн Кыргызстандан чыгуу тыюу салынганы кабарлана элек. Булак Супер Кежи. Президент сизге болгон сүйүүм өштү деген делегатка жооп берди. Элди курултайда өлкө башчы Садыр Жапаров ага болгон сүйүүсү солгундаганын айткан делегатка жооп берип, аны кабыл аларын билдирди. Биринчи президент, экинчи Ташиев дедиңиз. Мен жакшы деле түшүнгөн жокмун. Биз эмне кылып жатабыз? Кемчиликтерибизди ачык эле айтыңыз. Эмнеге жакшы көрбөй, эмнеге сүйбөй калдыңыз? Толуктап айтып кетпейсизби, деди ал. Ошондой эле мамлекет башчысы аны кабыл аларын кошумчалады. Эске салсак, Алай районунан келген делегат Алмаз Жорубаев президентке кайрылып, бийлик өкүлдөрүнө көңүл бурууга чакырып, сизге болгон сүйүүм мурункуга караганда кайтты, элдики дагы кайтты деген эле. Булак Супер Кежи. Прагалыктар митингге чыгып, Украинага курал берүүнү токтотууну талап кылышты. Прагада Украинага аскердик жардам көрсөтүүгө каршы митинг өтүп жатканын Чех радиосу маалымдады. Билдирмеге караганда митингге 600-гө жакын адам катышууда. Акцияны Улуттук жаңылануу кеңеши деп аталган уюм уюштурган. Анын катышуучулары электр энергиясынын баасын арзандатууну, аны экспорттоону токтотууну, жер алтындагы газ сактагычтарды улутташтырууну жана республикада өндүрүлгөн азык-түлүк товарларын сатууга артыкчылыктарды берүүнү талап кылышты. Митингге сөз сүйлөгөндөр Евробиримдик, НАТО жана Украинага жардам берүүнү сынга алышты деп жазылат маалыматта. Митингдин катышуучулары алардын долбоору эч кандай саясий багытта эместигин, бирок өлкөнү энергетикалык, экологиялык жана экономикалык каачылыктан чыгарып кете албаган өкмөттүн иш-аракеттерине альтернатива боло тургандыгын белгилешкен. Булак Спутник Кежи. ЖМК НАТОнун 20 өлкөсү Украинаны колдоо үчүн өздөрүнүн курал-жарак запасын түгөттү.
Түндүк Атлантика альянсынын өкүлү уюмга мүчө 30 өлкөнүн 20сы Украинаны курал менен камсыз кылууда өз запастарын түгөткөнүн жазды. Бул тууралуу The New York Times жазды. НАТОнун 30 мүчөсүнүн 20сы олуттуу түрдө чарчады. Калган 10 өлкөнүн дагы да мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзгөчө Франция, Германия, Италия жана Нидерландтар көп нерсе сунуштай алышат, деди ал. Маалыматка караганда жалпысынан НАТО өлкөлөрү Киевке $40 миллиард курал жарак берген. Бул Франциянын 1 жылдык коргонуу бюджетине барабар. Француздар Украинага өздөрү өндүргөн курал жаракты сатып алуу үчүн $208 миллион фонд түзүштү. Евробиримдик уюмга мүчө өлкөлөргө Украинага көрсөткөн жардам үчүн $3,2 миллиард төлөп берүүгө макулдук берген. Бирок бул фонддун каражатынын дээрлик 90% түгөнүп калды. Булак Спутник KG.